Салам достор, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Бүгүн убада бергендей эле ЧК палочкасы жөнүндө сүйлөшүүнү улантабыз. Бүгүн мен ушул палочканы алып, ачып, жанатан бери аракет кылып, анан инструкциясын окудум. Инструкциясында болсо сулаш керек, же гель менен, жанагындай лубрикант гелдер менен сыпаш керек деп жазылып турат. Мен жөн эле суу менен суладым. Жана кадимкидей эле сулп эттен алып, ичине салып көрөйүн деп атам. Эгерде булар айткандай эффекти болсо, ошо былжырчел көп бир аз жанагынтип мына бул мен имитированный кын кылдым. Ошо жер кадимкидей көп, бир аз кичирейип калышы мүмкүн. 10 минутадан 15 минутага чейин дейт эффекти. Күтөлү. Кыздар, 15 минут өттү. Анан палочканы карасам, мына ичинде. Негизи, эгерде ичин шишитсе, бул инструкциясында ичин шишитет, кындын ичин шишитет деп жазылып турганда, эгерде шишитсе, бунун ичи азыр көп шишип, орыстар айтканда раздражающий фактор болмок. Мына көрүп атабыз, эчтеке жок. Бирок бир нерсени мен түшүндүм. Бул палочка, ЧК, Virgin, гель, аябай көп аталыштары бар нерселер курамында квас С деген бар. Кындын былжырчелин корготуп жүрөт экен. Корготуп жана кээ бир Google'дан дагы окудум, кээ бир сайттарда жазылып турат. Незначительно ожог слизистой влагалища дейт. Бир аз ошол жерин кургатып дагы күйгүзүп да жүрүшү мүмкүн экен. Ошондуктан болобу, болбойбу деп силер өзүңөр ойлонгула. Бирок бунун эч бир жанагындай дарылоочу касиети жок экенин мен өзүм түшүндүм. Жана курамында чөптөр эле бир аз дарылабаса, бирок калганы кынды кургактык үчүн кичиретет экен. Канчалык кургак болсо, албетте ошончолук кичкей болот, бирок ошончолук половой акт оорутат, жыныстык катнашта оорутат, ошончолук жыныстык катнашта травма болушу мүмкүн. Медик катары, врач катары мен мындай нерсени көп колдонууну сунуштабайт элем. Мына эксперимент кылып да көрдүк. Чын эле бул шишитип көптүрсө, жанагынтип азыр этти деле шишитип көптүрмөк. Демек кыздар, мен эксперимент жүргүздүм. Чечим силерде. Жасап көрөм десеңер, гинекологдон уруксат сурап жасап көргүлө. Бирок менин выводдорум ошол болду. Видео жакса лайк баскыла, комментарий жазгыла жана албетте менин каналыма катталгыла.